Assalamu алейкум туугандар, сиздер менен Мурод трейдер. Биз бүгүнкү видеодо индикатордун жардамы менен OTC параларда торговля алганды көргөзүп бермекчибиз туугандар. Бул индикаторлор менен иштөө жолдорун биз өзүбүз чогулттук десек болот. Бир жерден көрүп келген жокпуз же бирөөдөн үйрөнүп алган жокпуз. Өзүбүз настройкаларын тууралап жаңы стратегия дагы чыгардык десек болот туугандар. Эми караңыздар, эң биринчи эле сиздерге көргөзө кетчү нерсе, мен сиздерге свечанын таймфреймин жана тип графиканы көргөзө кетейин билбегендер үчүн. Билбегендер үчүн караңыздар, тип графика деген жер бизде японский свечи турат. Интервал таймфреймди карай турган болсок 10 секундалык таймфрейм турат. То есть бизде ар бир свеча 10 секундадан жаңырып турмакчы. Эми андан кийин биз индикаторлорду карай турган болсок, бизде 3 индикатор ачылган. Индикаторду да ачуу жолдорун көргөзүп кетейин. Индикаторду ачуу үчүн ошо валютный паранын названиясы турган жерде 3 точканы басып киребиз. Киргенден кийин ылдыйда турган ушул вкладкада индикаторлор турат бизде. Ошол жака кире турган болсок, эң четте турган все деген жерде бардык индикаторлор турат бизде. Биз бул жерден параболик сар индикаторун иштетишибиз керек болот. Мына караңыздар, жылдызча болуп турат параболик сар деп. Андан кийинки үстүдө moving деген турат. Moving индикаторун 2 жолу иштетебиз. То есть параболик сар индикаторун бир жолу иштетебиз да, moving индикаторун 2 жолу иштетебиз. Анан иштеткенден кийин биз ушул сол жактагы индикатордун названиялары турган жерден биз настройка кылсак болот. Эми параболик сар дегендин настройкасын ушул азыр көргөзөйүн. Ушул карандашты басып киресиздер дагы. Киргенден кийин ошол параболик сардын настройкасын биздикиндей кылып самый минимальный коесуздар. Бизде мисалы үчүн ускорение менен максимальное ускорение деген экөө тең 1 турат. Бул самый минимальный настройкасы. Параболик сарды самый минимальный настройкасына коебуз, сохранить кылабыз туугандар. Койгондон кийин андан кийин moving индикатордун бирөөсүнүн настройкасы ушул жерде көрсөтүлгөндөй болот. Скриншот кылып туруп, өзүңүздөрдүн да настройкаңыздар ушундай кылып алыңыздар. Бул биринчи moving индикатор 5 турат. Экинчи moving индикаторун карай турган болсок, бизде 15 турат туугандар. Ушундай кылып 2 индикатор, 3 индикаторду бириктиребиз дагы туугандар. Анан позиция издейбиз. Так, туугандар, караңыздар, биз кандай позицияларда торговля кылабыз? Мисалы үчүн экранда азыркы учурда графикти карай турган болсок, бизде moving индикаторунун 2 линиясы бири менен пересечение болуп кесилишип турган чагы, ошол кесилишкен моментте караңыздар, свечанын алдынан үстүнөн точкалар кетип атат. Бул параболик индикаторунун точкалары. Бизге ушундай параболик индикаторунун точкалары ылдый жагынан жаңы бир точкасы чыккан моментте торговля кылабыз. Мисалы үчүн moving индикаторунун кесилиши менен параболиктен жаңы чыккан биринчи точкасы экөө бири-бирине кезигиши керек болот. Азыр ошондой позицияны карайлы туугандар. Мына караңыздар туугандар, бул жерде азыр пересечение болуп жаткан чагы, азыр эгерде параболик индикаторунун точкасы үстү жактан бир точка чыга турган болсо, биз ылдый көсөй на понижение торговля кылабыз 10 секундага. Бирок биздин линиялар кесилишкен жок. Именно кесилишкени зарыл бизге туугандар. Азыр күтүп көрөлү кичине, эгер кесилишпей турган болсо, бөлөк валютный парага кетебиз. Караңыздар туугандар, бизде moving индикатор кесилишкен жерде бир точка пайда болду. Биз сделка ачып жетишип калдык туугандар. Биз $100 менен разгон кылып көргөзүп беребиз азыр. Канча долларга чейин разгон кылса болот экен туугандар. Кээрки учурларда азартка кирип сливать этип салышыңыздар мүмкүн полный депозитте туугандар. Андыктан кармана билгенди билиңиздер. Биз азыркы учурда чоң риск кылып бардык суммага полный депозитке ва-банк сделка ачып жаткан учурубуз. Контент үчүн туугандар. Кийинки позицияларды карайлы. Так, караңыздар туугандар, AUC валютный парасында бизде moving индикатору 2 кесилиш болгон дагы, кесилиш болгондон кийин эле бизде алдыдан параболик сар индикаторунан бир точка чыккан туугандар. Биз өйдөгөсөй на повышение срочно ачылып жетишип калдык. Кийинки позицияларды карайбыз туугандар. Бүгүн максимально болушунча разгон кылган аракет кылабыз. Дагы 1-2 жолу сделка ачып көргөзүп берейин туугандар. Бул жерде да позиция бар экен. Евро GPI валютный парасында ылдый көсөй на понижение ачылдык туугандар. Полный суммага ачылган аракет кылдык. Азыр дагы $200 же болбосо ва-банк дагы бир сделка ачып көргөзүп бермекчибиз туугандар. Мындай торговлялар кээде гана болот туугандар. Строго туура келе турган моменттерди кармаш керек болот. Жана ошондой эле сиздерге сунушум демо счет менен практика кылып үйрөнүүңүздөрдү сунуштайт элем туугандар. Себеп дегенде
Бул стратегияга кол көнгөнчө, көз көнгөнчө дагы сиздер слив кылып алышыңыздар мүмкүн өзүңүздөрдүн акчаңыздарды. Андыктан тест кылууну суранат элем. Бул жерде карай турган болсок, туугандар, мен азыр риск кылып на повышение ачтым. 3 параболик сар индикаторунун 3 точка чыгып калганына карабастан өйдөгүсү риск кылып ачтым азыркы учурда, туугандар. Параболик сар индикаторунан 1 же 2 точка чыккан маалда уверенно иштейт ачкан сделкаңыздар, туугандар. Уже 3 точка 4 точка чыгып кеткен моментте уже ал күмөндүү сделка болуп калат, туугандар. Минуска жабылып калышы мүмкүн. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй, туугандар, караңыздар, жакшы позицияларды кармап сиздерге жакшы контент тартуулап берген аракет кылдым, туугандар. OTC параларында суббота, воскресенье, выходной күндөрү гана торговля кылганды сунуштайт элем. Жана ошондой эле ушул индикаторлорду демо счетто тест кылып, анан кийин гана реальный счетто торговля кылыңыздар, туугандар. Эгер азыркы торговлянын жыйынтыгын чыгара турган болсок, биз торговляны $106 менен баштаганбыз, $100 менен, грубо говоря. Эми биз $1353 плюс кылып турабыз азыркы учурда. Сиздер дагы ушундай кылып торговля кыла турган болсоңуздар, сиздин акчаңыздарды бербей коюшу мүмкүн. Бизге деле бербей коет, роботтор менен торговля кылып атасыңар деп. Ошон үчүн акчаны көп көтөрбөстөн аз-аздан торговля кылып чыгаруу керек болот, туугандар. Азыр биз где-то бир сааттай торговля кылдык, плюс-минус 1 сааттай жакшы позиция издегенибиз менен 1 сааттай болду. 1 сааттын ичинде $1300 жыйынтык болду, туугандар. Кийинки видеого сунушуңуздар болсо же болбосо суроолоруңуздар болсо комментарийге жаза кетиңиздер, биз кийинки видеодо жооп берген аракет кылабыз. Ушундай ушуга окшогон стратегиялар, индикаторлор менен видео тартчы деп сурагандар көп болгондуктан, туугандар, биз ушундай короткий стратегияларды дагы тест кылып көргөзүп берип жатабыз, туугандар. Андыктан каналга каттала кеткенди унутпаңыздар, ушул видеого лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Сиздер менен Курут трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.